Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн орто мектептердин 8-классы үчүн кыргыз тили сабагын сунуштайбыз. Биз бүгүн сүйлөмдүн синтаксиси жана сүйлөмдүн белгилери деген тема боюнча маалыматка ээ болобуз. Сөз айкашы сөзгө караганда бир нерсени толугураак, тагыраак атап көрсөтөрүн биз буга чейин айтып өткөнбүз. Ал эми сүйлөм бир нерсенин атын билдирбейт. Ал болуп өткөн, болуп жаткан, боло турган, ошондой эле болууга ниет кылынган, болжолдонгон кандайдыр бир окуя тууралуу кабарлайт. Демек, кабарлоо кызматы бар экен. Айталы, экрандагы жакшы окуу, жакшы китеп деген сөз айкаштары кыймыл аракет, окуу жана нерсенин, китеп деген нерсенин маанисин жакшы жана китеп деген сөзгө караганда тагыраак ачып көрсөтсө, Асан жакшы окуду, Асан жакшы китеп окуду деген сүйлөмдөр Асандын эмне кылгандыгын, анын аткаргандарынын анык экендиги тууралуу кабарлап, жыйынтыктуу бир ойду билдирди. Демек, сөз же сөз тизмектери, экрандагы сөз же сөз тизмектери сүйлөмдүк касиетке ээ болушу үчүн грамматикалык жана интонациялык жактан белгилүү бир иретке келтирилип, жыйынтыктуу ойду билдирүүгө тийиш экен. Биз пикир алышууда кандайдыр бир окуя жөнүндө гана айтпастан, ошол окуяга карата өзүбүздүн мамилебизди дагы билдиребиз. Айталы, биз баяндап жаткан окуянын чын же калп экендиги, окуядагы кыймыл аракеттин, процесстин ишке ашары анык же күмөн экендиги дал ушул биздин кебибизде көрүнүп турат. Ал эми бул кыргыз тилинде мадалдуулук деген болот. Сүйлөмдү сөздөрдөн, сөз айкаштарынан айырмалап турган биринчи белги дал ушул мадалдуулук болуп саналат. Жана дагы синтаксистик чак жана жак. Айталы, кайсы бир кандай гана бир окуя болбосун, ал убакытка көз карандыдагы белгилүү бир мезгилде ишке ашат. Окуя мезгилден тышкары болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан синтаксистик чактагы сүйлөмдө негизги белгилердин бири болуп саналат. Мадалдуулук менен синтаксистик чак төмөнкүдөй тилдик каражаттар аркылуу ишке ашат экен, урматтуу окуучулар. Этиштин чактары жана ыңгайлары мадалдык мааниге ээ болгон сөздөр. Булар кириндүү сөздөр, кириндүү сөздөр кайсылар экендигин жакшы билесиңер, жана бөлүкчөлөр жана интонациялар. Ал эми жак боюнча сөзсүз бир кыймыл аракет, сөзсүз бир жакта ишке ашат. Бул сөзүбүздү экрандагы сүйлөмдөр аркылуу жыйынтыктап өтөлү. Биринчи сүйлөм. Абышка бул жолу да ушинтип каттуу айтты. Биринчи сүйлөмдүн мадалдуулугу өткөн чак аркылуу берилип жатса, мен жарык дүйнөдөн абийирдүү жашап өткүм келет деген экинчи сүйлөмдөгү мадалдык маани этиштин каалоо тилек ыңгай аркылуу берилип атат. Өткүм келет деп. Ал эми үчүнчү сүйлөм. Ким билет, балким ал кайрылып өз туруна конор. Бул мисалда мадалдуулук арсар келер чак менен киринди сөз аркылуу берилип жатат. Конор деген арсар келер чагы, ким билет, балким деген киринди сөз аркылуу мадалдуулук мааниси берилип жатат. Мадалдуулук маани дегенди жогоруда айтып өттүк. Кандайдыр бир нерсеге болгон өзүбүздүн көз карашыбыз, ага карата мамилебиз, дал ушундай каражаттар аркылуу демек берилиптир. Ал эми сүйлөмдө жактагы чоң мааниге экендигин белгилеп өттүк. Анткени кыймыл аракет кайсы бир жак аркылуу аткарылат. Бизде 3 жак бар, биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак. Мен келдим, ал кече кетти деген сүйлөмдөрдө биринчи сүйлөмдө кыймыл аракет биринчи жак аркылуу, ал эми экинчи сүйлөмдө кыймыл аракет болуп өткөн нерсе үчүнчү жак тарабынан аткарылгандыгын дал ушул сүйлөмдө байкай алдык. Сүйлөмдүн дагы бир негизги белгиси, урматтуу окуучулар, интонация деп аталат. Интонациянын жардамы аркылуу сөз айкаштары сүйлөмгө айланат экен.
Биз муну экрандагы сөздөр аркылуу, сүйлөмдөр аркылуу салыштырып өтөлү. Кыш бул сөз, кыш деген сөз болду. Ал эми кыш айлана аппак карга бөлөнүп, таза аба мурунду жарат. Бул сүйлөм. Бул жерде интонацияга көңүл бурабыз. Демек, интонация аркылуу кыш деген сөз сүйлөмгө айланды. Дагы бир мисал карап көрөлү. Бул китеп. Бул сөз айкашы. Ал эми бул китеп. Бул сүйлөм болду, Демек, интонация аркылуу сөз айкашы сүйлөмгө айланды. Сөз айкашы бул жерде бул китеп деген. Ал эми сүйлөм бул китеп. Бул эмне деген суроого жооп берет, Бул китеп деп интонацияны сактап, сүйлөмгө айландырдык. Ошентип сүйлөмдагы интонациялык жактан аякталган болууга тийиш экен, урматтуу окуучулар. Силер бул жерде өзүңөр байкаган чыгарсыңар. Ал эми сүйлөм менен сөз айкашын дагы бир ирет салыштырып өтсөк, сүйлөм кабарлоо, суроо, эркти билдирүү үчүн колдонулат. Сөз айкашы нерсени, кыймыл аракетти жана башка нерселерди тагыраак, толугураак атоо үчүн колдонулат. Сүйлөм белгилүү бир өлчөмдө жыйынтыктуу ойду билдирет да интонациялык жактан аякталган болот. Силер жогорудагы сүйлөмдөр аркылуу интонациялык жактан кантип аякталды аны биле алдыңар, мисалдар аркылуу. Ал эми сөз айкашында жок, эч кандай бир жыйынтыктуу ойду билдире албайт, интонациялык жактан аякталбайт экен. Грамматикалык негизге Грамматикалык негиз, урматтуу окуучулар, бул жана баяндооч. Ал эми сөз айкашында багындыруучу жана багыныңкы түгөйдөн турат деп айтып өткөнбүз. Демек, бул жерде сүйлөм менен сөз айкашынын айырмасын даана көрө алдык. Эми китебиңердеги 106-көнүгүнү карагыла. Таблицаны карагыла. Сүйлөм эмнесине карай, кандайча болуп бөлүнөт экен. Бул таблицаны карайбыз. Төмөндө сүйлөмдүн кайсы түрүнө мисал берилиптир? Бул сүйлөмдөрдү карап, сүйлөмдүн кайсы түрүнө мисал берилгендигин аныктайт экенбиз. Дагы кандай мисалдарды келтирсе болот дейт. Демек, дал ушул көнүгүнү аткарабыз, өз алдынча иштейбиз, тапшырманы мугалимге жиберебиз. Урматтуу окуучулар, бүгүн силерге бул тема абдан эле түшүнүктүү болду деген ойдо турамын. Эгерде суроолор жаралса, мугалимге кайрылсаңар болот. Кийинки сабакта кезигебиз. Саламатта калгыла.